Сен такайырларыңды ким жазат дейт? Досум жазат десем, досуң канча да? Кичинекей кыздар ошондой ырлар жаза алат дейт. Анан менин досум, дос эмессизби? Мен сиз деп калгам, просто Айнар эже деп так доспуз. Бүгүн филармониядабыз, Баян Ахматов агайыбыздын концертинде ырдайбыз, мен ырдайм. Айнар эже мага тук берет. Жанындагы жардамчы кызым болсо, артында көйнөгүм тигип аткан мына. Кожом менен кошо тигип атат окшойт. Ушу жамгыр чыйбаныкка өттү, кожасы менен кошо тигип коюн деп атат окшойсуң, э? Сүйлөнө берет депчи. Ушундай. Да. Гендер пати деп ойлоп атам деп 99 жана 9% жооп бериптир. Достор, оозуңуздарга май, ошол күндөр келсин. Кыргызда ушундай экен да. Күйөөгө тие элек болсоң, ай, карт баш болуп жүрө бербей, сен эч ким албай, күйөөгө тийбейсиңби? Сени эч ким албайт дейт. Карадаалы болуп буттуң дейт. А күйөөгө тийсең, сен бир жериңде аңдып отурушат. Качан төрөйсүң? Боюңда барбы? Чото настроениең эме болуп калыптыр. Боюңда бар окшойт. Деп айтор. Буну кимдир бирөө жакшы кабыл алышы мүмкүн, кимдир бирөө мындай негативдүү кабыл алышы мүмкүн да. Анткени баарында эле тийгенде балалуу болуп кетип, же тийгенде боюнда болуп кетпейт да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул неприличный вопрос деп коет го. Ошондой вопростордун бири да. Бербей эле коюш керек. Боюңда барбы, сен ай жаңы эле тийдиң го деген нерсе кереги жок деп ойлойм.